Белгилүү агроном Турусбек Асаналиев менен Нурбек Жыргалбаевдин силос камдаган жайында турабыз. Мына Турусбек байке, мына ушул силостун өзгөчөлүгү жөнүндө айтсаңыз сиз, Нурбек келгенчекти. Нурбек келгенчекте айта берели. Эң негизгиси Кара колуңузга алып. Азыр силосту көрдүңүздөрбү? Андай жыт деле жок. Жыты да жакшы, аябай. Анан муну жыйналганда дагы мына сүт мезгилинде ушул толук быш электе силос даярдалат да, мына ушул мезгилде. Бул мунун артыкчылыгы ушул силос даярдап аткан мезгилде силоска бактериялар кошулган да. Мына ушул бактериялар өзгөчө мал жегенде ушул малдын тоют катары сиңимдүүлүгүн арттырат. Көбүнчө бул силос эгерде толугу менен баягы аш болбосо, мисалы үчүн жөнөкөй силосту берсек, мунун аш болумдуулугун баягы толук кандуу малга сиңимдүүлүгүн көтөрөт да, 15-20% көбөйтүп берет азыктуулугун. Мына ошон үчүн бул силостардын баардыгы тең биосилос деп айтып койсок болот, ошо биосилос деп. Эми биосилоска көпчүлүк убакта ушул бактериялар жана малдын ашказандарында ар кайсы бөлүгүндө ар кандай бактериялар болот да. Мына ушул бактериялардын баардыгын тең ушул силостун курамына кошулган. Ошон үчүн бул тоюмдуулугу, калориясы дагы кадимки силоска караганда мына көбүрөөк болот да. Эми кандай деп айтсам, бул сүттүүлүктү аябай көтөрүп атат. Дээрлик 2 эсеге чейин көтөрүп атат. Сүттү көтөргөнү. Анткени ушул мына клетчатка болот да, эми баардыгы тең эле. Бул саман сыяктуу. Мына саманда дагы керек болсо ушул сиңире албаган, мисалы үчүн ашказаны сиңире албайт уйдуку. Бирок ошонун баардыгын тең тоют катары бөлүп берет да. Ошон үчүн жанагындай сүттү да өйдө жакшы көтөрөт. Анын үстүнө чыктуу тоют дагы сүттүн көтөрүлүшүнө аябай жакшы жардам берет да. Биз көбүнчө мисалы кургак берип атпайбызбы? Кургак майлуулугун көтөрөт, бирок сүттүүлүгүн дагы көтөрүп, майлуулугун дагы жаган ушул бактериялардын иштеши аябай жакшы таасирин берет малга. Ушул чыктуу тоютту бүт Кыргызстан боюнча жайылтышыбыз керек, Негизи бул чыктуу тоютту ошо сүт багытында малдарга беришибиз керек да. Мына эт багытында деле укмуш болуп атпайбы? Этке дагы жакшы эле болот, бирок сүт аябай жакшы көтөрөт да. Негизи эт багытына болобу, сүт багытына болобу, баягы азыр бизде зоотехниктер жок болуп калбадыбы? Негизи тоют бирдигинин баардыгын эсептеп, ошол тоют бирдигинин сүткө канча бериш керек, эт багытындагы малдарга кандай бериш керек деген маселе келип турат. Анан ошолордун баардыгын тең жалаң эле бир түрдүү тамак бербестен ар кыл түрдүү тамак бериш керек да, өзүнүн рациону боюнча. Ошон үчүн бул зоотехниктер бүгүн керек да. Зоотехниктер керек. Ошон үчүн мына тоют бирдигин эсептеп, андан сырткары тоютту туура даярдоо деген маселе да келип чыгат да. Мына сенажды даярдаганды, силосту даярдаганды азыркы күндө көпчүлүк жаш балдар билбей калды. Ал эми биздин убакта булардын баардыгы тең кадимки кадыресе көрүнүш болуп эсептелет да. Мына ушул силоска туз да кошчубуз убагында, ушул силостарга кийинки мезгилдерде, акыркы мезгилдерде ошо биологиялык жанагындай ачта турган заттарды кошуп калганбыз да. Бирок ошонун баардыгы тең союз таркагандан кийин мына айрым эле чарбалар калды, баягы жүгөрүнө силос кыла турган. Азыр техника да жок болуп атпайбы? Мына ушулардын баардыгын тең алдыда көбөйтүш керек, иштетиш керек. Андан сырткары мына ирилештирилген чарбаларды көбөйтүшүбүз керек да, айыл жерлеринде. Кооперация кылып туруп. Ошол кооперациянын негизинде биз ирилештирилген чарбаны коюп, ошо сүт багытында болсо, ошо сүт багытында малдын башын көбөйтүшүбүз керек. Сүт багытында ошол жанагы племенное хозяйство же болбосо көбөйтүшүбүз керек да, ошо племхоздордо. Эми мунун үстүнөн